Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 3-класс, 2-чейрек үчүн. Тема тамак-аштар. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулубаева Кандалат Туктабаевна алып барат. Арбаңыздар ардактуу ата-энелер, саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Сыртта кыш болуп турса да, маанайыбыз ар дайым күн сыяктуу ачык болуп, жакын адамдарыбызга жылуулук тартуулап туралы деп, баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн 7 айынын 23-ü, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз тамак-аштар деп аталат. Анда эмесе сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта силер учур чактагы этиштердин түзүлүшүнө көңүл бурасыңар, алардын негизги мүчөлөрүн көрсөтүп, сүйлөө кебиңерде туура формасын колдоносуңар. Аларды колдонуп, жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Убагында жана туура тамактануу адамдын ден соолугуна чоң таасир этээрин түшүнүп аласыңар. Берилген тапшырмаларды аткаруу аркылуу логикалык ой жүгүртүүңөрдү, сүйлөө кебиңерди өнүктүрө бересиңер. Сабактын максаттары түшүнүктүү болсо, балдар, бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Коюу тамак. Второе блюдо. Суюк тамак. Жидкое блюдо. Куурулган. Жареное. Пайдалуу. Полезное. Жеңил тамак. Легкая пища. Сорпо. Бульон или суп. Жактырат. Нравится. Таруу ботко. Пшённая каша. Күрүч ботко. Рисовая каша. Быштак. Творог. Момпосуй. Конфета. Кээде. Иногда. Мына балдар, биз жаңы сөздөрдү окуп, маанисин түшүнүп алдык. Ушул сөздөрдү бүгүнкү сабакта активдүү колдонобуз. Анда эмесе балдар, биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Биринчи көнүгүүдө сүрөт боюнча суроолорго жооп бергиле деген тапшырма берилиптир. Анда эмесе жакшылап сүрөттөргө карагыла. Балдар, сүрөттө кыймыл аракеттин азыркы учурдагы болуп жаткан мезгилин билдирип турат. Анда эмесе мен суроолорду окуйм. Булар кимдер? Азаматсыңар, булар балдар. Алар эмне кылып жатышат? Алар тамактанып жатышат. Идиштерде эмнелер бар? Идиштерде тамак-аштар бар. Сүрөткө карасаңар, биринчи идиште сүт бар экен, экинчи идиште сорпо бар экен, үчүнчү идиште коюу тамак бар экен, балдар. Сүрөттөргө карап туруп, биз тамак-аштардын коюу жана суюк болушун билип алсак болот экен, балдар. Анда эмесе экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Экинчи көнүгүүдө, балдар, үлгү боюнча сүйлөшкүлө деген тапшырма берилиптир. Азыр биз силер менен Айдар менен Айнаштын диалогуна көңүл бурабыз. Айдар, сен кандай тамактарды жакшы көрөсүң? Мага куурулган картөшкө жана жумуртка жагат. Мен коюу тамактарды жакшы көрөмүн. Айнаш, сенин бөбөгүң эмне ичет? Менин бөбөгүм сүт ичет. Анткени сүт ден соолукка абдан пайдалуу. Айнаш, сен эмнени жакшы көрөсүң? Мага суюк тамактар жагат. Баарынан да күрүч сорпону жана жемиштерди жакшы көрөмүн. Анткени аларда пайдалуу витаминдер көп. Балдар, силер кандай тамактарды жакшы көрөсүңөр? Балдар, мына силер Айнаш менен Айдардын диалогуна көңүл бурдуңар. Анда эмесе үлгүдөгүдөй кылып силер да ата-энеңер менен сүйлөшкүлө. Анда эмесе үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Үчүнчү көнүгүүдө эмнени жейбиз, эмнени ичебиз деген суроого жооп беришибиз керек экен. Мында үлгү катары мен чай ичем, мен нан жейм деп берилген. Силер дагы сүрөттөргө карап, кайсыл тамакты жейбиз, кайсыл тамакты ичебиз. Бүгүнкү числону жазып, дептериңерге үчүнчү көнүгүүнү жазуу түрүндө
аткарасыңар. Анда эмесе балдар 4-көнүгүүгө көңүл бурабыз. 4-көнүгүүдө текстти окуп сүйлөп бергиле деген тапшырма берилиптир. Мында Кубаныч деген бала өзүнүн тамактануусу жөнүндө бизге айтып берип жатат. Анда эмесе мен текстти окуйм, силер жакшылап көңүл бургула. Кубаныч: Мен эртең менен таруу же күрүч ботко жейм. Кээде сүттүү чай же кофе ичем. Апам мага түштө дайыма суюк тамак ич дейт. Мен анын сөзүн угам. Момпосуйду көп жебейм. Бирок балмуздакты жакшы көрөм. Кечинде жеңил тамак ичем. Айран, пыштакты да жакшы көрөм. Балдар, мына текстти окудук. Силер дагы өз алдыңарча окуп чыккыла. Андан кийин сен кандайча тамактанасың деген таблицаны толтургула. Эртең менен эмне ичесиңер, түштө эмне жейсиңер, кечинде эмне ичериңерди дептериңерге жазгыла. Балдар, анда эмесе 5-көнүгүүгө көңүл бурабыз. 5-көнүгүүдө сүрөттөрдү чечмелеп, суроолорго жооп бергиле дептир. Биринчи суроону окуйм. Карагыла, биринчи сүрөттү карагыла. Сенин атаң эмнени жакшы көрөт деген суроо турат бул жерде. Демек, биринчи сүрөттөгү биздин атабыз экен. Ал эми экинчи сүрөттөгү көпчектин ордуна сүрөткө карап, сүрөттү чечмелеп, сүйлөмдү толуктайсыңар. Үчүнчү сүйлөмдү дагы үчүнчү сүрөткө карап туруп, сүрөттөр аркылуу көпчектин ордун толуктап, сүйлөмдөрдү дептерге жазасыңар. Бул силерге үй тапшырма. Тапшырма түшүнүктүү болсо, балдар, биз бүгүнкү сабакта эмне кылдык? Сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Бүгүнкү сабакта биз силер менен сүрөт боюнча суроолорго жооп бердик. Жаңы сөздөрдү окуп маанисин түшүндүк. Аларды сабакта активдүү колдондук. Үлгү боюнча сүйлөштүк. Эмнени жейбиз, эмнени ичебиз деген суроолорго жооп берүү менен коюу жана суюк тамактарды айырмалап билип алдык. Туура тамактануу ден соолук үчүн маанилүү экендигин билип алдык. Сүйлөп түздүк. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма жогоруда мен айтып өткөндөй эле 5-көнүгүү үйгө тапшырма. Сабак силерге жаккан болсо мен абдан кубанычтамын. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла. Силердин аткарган тапшырмаңарды жогорудагы баалар күтүп турарын эч качан эскерден чыгарбагыла.